Амансыздарбы урматтуу катталуучулар, бүгүн сиздерге шоу бизнестеги эң кызыктуу жаңылыктар менен тааныштырабыз. Ырчы Асема хейтерлерине эскертүү иретинде кайрылды. Канчалаган бий видеолорумду кээ бир инфаркт болуп кете тургандардан өчүрүп келем. Ошолорду ойлоп жүрөктөрү токтоп калбасын деп. Бирок ошол адамдарга таң каламын. Тирүү адамды өлүк эле кылып койгондоруна. Кантип жашоону шаңга бөлүп, күлүп жайнап, бийлеп жыргап өткөзүшпөйт. Элестетип көрдүм, бийлесе болбойт. Сулуу болсо болбойт, көйнөк кийсе болбойт, сүрөткө түшсө болбойт. Башканы караса, башка менен сүрөткө түшсө болбойт. Катуу каткырып койсо да болбойт, жана башка ушул сыяктуу. Болбойт деген нерселерге гана бай болгон адамдардай жашаган эмесмин, жашай да албаймын. Мен душа компания, девочка праздник дегендерге кирем. Ошондой болгонум менен жаман нерселерди жасабайм. Эч кимге жамандыгым жок, эч кимге кызыгуум да жок. Андан көрө силер бажырайып ачык адамдардан эмес, жакшы, ыймандуу көрүнгөн адамдардан көбүрөөк сак болгула. Жаныңарда жүргөн болбосун деп Инстаграмдагы баракчасына билдирүү жасады. Теле алып баруучу актриса Назира Айтбекова: бийиктиктен корком. Түшүмдө дайым бийиктикке чыгам, бирок титиреп кара терге түшүп ойгоном. Анткени менен көзүм дайыма бийиктикте, асманды тиктей бермей адатым кичинекейимен бери келе жатат. Биринчи класска жаңы бара баштадым. Биринчи күнү ата-энем жетелеп барды, экинчи күнү экөөнү тең калтырып өзүм мектепке бардым. Таң сөгүлүп ата электе, ай менен жылдыз коштоша албай турган убакта апам ойготот, мектепке даярдайт. Кечинде атам тыкырайта дептерлеримди папкага салып даярдап берет. Эшикке чыгамда адатымча аңырайып асманды тиктейм. Бардык жылдыздардан негедир чолпон жылдызы жагат, ал баарынан башкача, баарынан көрктүү, баарынан да жаркырап жанат. Негедир ошондой болгум келет. Жан дүйнөмө бул тилек кайдан бүттү ким билсин, бирок ошондой өзгөчө, башкаларга кошпой жангым келчү. Андерсендин жапайы өрдөгү аккууга айланган жерин укмуш жакшы көрчүмүн. Китебин окугандан, мультфильмин көргөндөн тажабайм. Өзүмдөгү окшоштукту тапсам керек сыягы, жапайы өрдөк сезип, балдарга аралаша албайм. Энемдин колтугунан бөлөк дүйнө жоктой жашынган кыз элем. Бирок канат керип, бийиктикке качандыр учарымды билчүмүн. Азыр кайсы деңгээлдемин, канчалык бийиктиктемин билбейм. Бийиктикти багындырыш үчүн бийигине чыдаш керек. Ошого даяр болбосоң, башың тегеренип кулап түшөсүң. Жан дүйнөсү бийик адам гана бийиктикке жарашат. Канаты катырып, адамдык парасатты бекемдеп, сабырды саптап, жөнөкөйлүктү жөндөп алып, сапарыңды улоо кажет. Öksürük olsun bizim, bayrağa başımıza, baktırıp olsun bizim, var bulun kanday jakşı, var bulun kanday jakşı, ay var bulun kanday jakşı. Казак ырчылары Калыс Жакыповдон акча талап кылып сотко беришти. Ырчы Калыс Жакыпов казак ырчыларынын ырларын сурабай ырдап коюптур. Ыр чыккандан кийин казак ырчыларынын бири Калыс Жакыповдон акча талап кылса, экинчиси аны сотко берди.
Окуянын чоо жайын Калыс мырзадан билдик. Буга карата башка ырчылардын оюн угуп көрдүк. Ал эми казак ырчыларына социалдык тармактар аркылуу кайрылып жооп ала алган жокпуз. Мындан ары казак ырларын ырдабайм. Мен казак ырчысы Нурболот Абдуллиндин Вальс деген ырын тойлордо, тар чөйрөдө ырдап жүрчүмүн. Кийин жаздырып ырдайын деп Нурболот Абдуллинге уруксат сурап жазсам жооп болгон жок. Аны менен 2-3 жолу Бек Борбиевдин концертинде көрүшүп, тааныш болуп калганбыз. Ал Бек Байкенин жана башка кыргыз ырларын ырдап эле жүрөт. Жооп болбогондон кийин эч нерсе дебесе керек деп ырды жаздырып, клип тарттырып, YouTube'га жүктөп койгом. Анан алар мени сотко бергени тууралуу кагаз кыргыз патентине келиптир. Эмне үчүн сотко берди, эми эмне болот деп тактап сураган да жокмун. Кызыккан да жокмун. Берсе бере берсин деп койдум. Бул менин ырым деп ырдаган эмесмин. Авторду көрсөткөм. Бирок медиага чыгарбайм. Ыр YouTube'дан өчүрүлдү. Анан Рахымжан Жакайым ырдаган «Сен мага массың» деген ырды кавер ырдадым. Бул ыр казактардыкы эмес, кара калпактардын ыры. YouTube'га киргизсем, ал жактан арыздануу жиберип ырды өчүрүп салышты. Анткени менен ырдын мен ырдаган варианты башка социалдык тармактарда тарап жүрөт. Бул ырды автордон сураган эмесмин, бул каверда. Каверди сурабай эле ырдайт. YouTube'да 4 күндө 170 000 жолу көрүлдү. Алар менден $2000 сурашты. Ыр жакшы тарап кеткени үчүн ушундай кадамга барышты окшойт. Мен аларга ушул ыр үчүн YouTube'дан түшкөн акчанын баарын силерге берип турайын. Ыр тура берсин десем көнүшкөн жок. 4 күндүн ичинде $100 акча түшкөн. Кыргыз ырчылары мага колдоо көрсөтүп жатышты. Алмаз Шаадаев: «Жаш баладай кызганбай эле берип койбойт белеңер» деп Instagram'да пост жазды. Эки ырчы тең Алмаз Байкени кара тизмесине киргизип коюшуптур. Нурлан Насип: «Эмнеге антип жатышат? Биздин ырларды ырдап эле жүрүшпөйбү?» деди. Менин автордук ырларымды казак балдар сураганда жөн эле берем. 1 жыл мурун туулган күн. Сен деген ырларымды бергем. Ал ырчынын атын унутуп жатам. Эми мындан ары казак ырларын ырдабайм. Булак Супер Инфо. Жалпы кыргыз элине сүйүнчү айтып, 40 жылкылуу болгонун билдирди ырчы Аскат Мусабеков социалдык баракчасына. Эске сала кетсек, ырчылар Аскат Мусабеков менен Миргүл Асаналиева 2020-жылдын 25-июнунда баш кошушкан. Savancının yolun görsötür Hocami Daniyarım boloyun senin Boloyun senin Kımızlıktay bolup kuradım Baykamaksan bolusun nege Karap koyçu senden sorarım